кайсы мамлекеттерге мен азыр билбейм. Аны тергөөчү өзү суроолорун берет, ошого жооп берет. Негизи сизди азыр өлкөдөн чыгууга тыюу салды, анан бул чечимди кандай? Эми аны өткөндө мына жаңы өкмөттүн жетекчиси айтпадыбы? Кээ бирлери качып кетип атат деп. Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушунан күмөнү барлар бар да. Ошолор качышы мүмкүн деп ойлойм да. Атак эми азыр өкмөттүн жетекчиси Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы айтып атат, ушу бардык тергөөлөр адилеттүү болуш керек. Биз өзүбүз ошонун кандай десем, курмандыгында болдук, өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Адилетсиз тергөө жүрүп, күнөөсүз адамдарды күнөөлөп, ошонун баарын өзүбүз өткөрдүк, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгөчү. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюмда жок. Сиз өзүңүз биз баарыбыз чогуу болобуз. Сиз өзүңүз өкмөттү жетектеп турганда эч кандай бир мыйзам бузууга барган жокмун деп эсептейсиз? Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин. Ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын. Баарыңарга ийгилик,